завод фабрикаларына сатқан. Я не комментирую. Кыргызстанды бөлөчкө отургузуп койгон болсом. Ар кимиси өзү чечет. Келсин Аскар Акаев, келсин. Өзүмдү абдан бактылуу сезип, Акчасы түгөнүп койгон го. претензиям жок. Аскар Акаев ким эле? Кыргызстандын мурунку президенти Аскар Акаев жогорку кеңештин депутаттарына кат жөнөтүп, ага экс-президент макамын кайтарып берүүнү суранууда. Жогорку кеңеште болсо бул маселе күн тартибине түз эле киргизилбей тургандыгын айтышты. Аскар Акаевдин бул каты боюнча президент Садыр Жапаров дагы үн катып, бардык чечимди депутаттар кабыл аларын билдирди. Бул тууралуу кыргызстандыктар кандай ойдо? Каршымын го мен. Себеби биздин мамлекетке көп деле пайда алып келбеди го. Эч кандай жакшылык, мындай жакшы нерселерди аткарганын көргөн жокпуз биз. Ошого мен каршы элем. Келсин Аскар Акаев, келсин. Жакшы көрөбүз. Жакшы иш. Рахмат. Акчасы түгөнүп койгон го. Каршы элебиз го. Себеби? Канча кишинин өмүрү кеткен ал кишилер. Ал биринчи президент менен деле, экинчи президент менен деле үчүн канча кишинин өмүрү кыйылды. Кереги деле жок го. Каршымын. Себеби? Мурун кыйратпаган азыр кыйратып. Просто эми эгерде ошого жараша иштесе анда кайтарып берсек болот кана. Иштебесе жөнүндө коюш керек го. Бир гана ошо Аскар Акаевдин өлүмү. Бүгүнкү күндө кризисти карагылачы. Мына бүгүнкү бийлик кандай аракеттерди жасап атат. Арагынан зорго. Ал киши өз учурунда жалаң ушу Кыргызстандагы болгон өнөр жайды, айыл чарба, завод фабрикаларына саткан. Эми азыр анын калыбына келтире албай кыйналып атат бул. Аны кантип өзүнүн мурдагы эмнесине калыбына келтиребиз? Келтириштин кереги жок. Көпчүлүк каршы. Кечөөнү аябаганда биз бул жөнүндө ойлонуп аябай бүдөмүк болдук. Каршымын. Себеби? Андай эмгеги бар да. Бирок кийин аялы илигишип кетти болбосо жакшы эле башкарганды башында. Каршы эмессиз, Каршы эмес. Рахмат. Макул эмесмин. Себеби? Себеби Кыргызстанды бөлөчкө отургузуп койгон болсом, ушул абалга жеткирген ошол болчу. Кереги жок анын. Вообще аны жоготуш керек. Рахмат. Мен көргөн Аскар Акаев ким эле? Байке коюңуз. Каршы. Себеби? Көрдүк коем. 15 жылдан бери жакшы болуп атат го дейм, жакшы. Билбейм эми. Көрөбүз, эл көрсүн. Рахмат. Макул элебиз. Себеби? Себеби ол иштеп жүргөн да. Ошого байланыштуу макул. Албетте каршыбыз да. Себеби? Индустриальный Кыргызстанды жок кылган киши. Кыргызстан деген ушунчалык өнөр жайга бай болчу. Ошол жок кылды. Эми башкаларына ар нерсе салыштырып алып көргө болот да. Эгерде салыштырып келсек Аскар Акаевдин дагы көп жакшы жасаган кыргыз элине жасаган иштери көп да. Сомду биринчи киргизди ошо өнөр боюнчачы. Менимче актаса болот. А киши эми үй бүлөсүн алып келип алган эле болбосо, өзү илимий дагы кызматкер катары, элге кылган кызматы катары азыр деле мына Московский университет сабак берип атат. Менимче ушуну эл ойлонуп, токтоолук кылып кечиримдүү кылса болот. Сиз жапа. Мен деле ошого кошулам. Рахмат.